Таң манай жакшы, эми дем алуудан баштайлы. Эң негизгиси биздин Капалабхати дем алуу бизге азыркы суук маалында бирден бир керек боло турган дем алуулардын бири. Негизи дем алууну бизде пранаяма деп коет да йогада. Ошондуктан ичти аябай жакшы кысып туруп, анан дем чыгарганда мурдун тешикчелери менен чыгарабыз. Пранаяманын сазайын берели. Өзүңөрдүн ритмиңер менен жазайсыңар дагы, анан мурдунчанын тешикчесин алмаштырып, оң анан сол мурдунчанын тешикчеси менен жазайбыз. Мурдун тешикчесинби? Албетте. Кармайбыз дагы, анан же баш бармак менен болобу, же анан ортончо анан ошол калган бармактарды өйдө жака коебуз дагы дем алабыз. Алмаштырабыз. Аты жок жардам берет. Эң сонун. Дем чыгарганда бизде дем алууну кичине токтото туруп, анан ушул маалда кармап турабыз. Демди жакшы алабыз дагы, анан ошо менен кошо колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, соончокко турабыз дагы, анан өйдө көтөрүлөбүз. Манжаларды согончок кетти, өйдө дем алабыз. Дагы калабыз да өйдө тартылабыз. Өйдө. Алма бактан алма жуулуп аткандай, Бирөө алчага, ангара алчага кетти, өйдө. Эң сонун. Акырындык менен колду да түшүрөбүз, анан оңгонан же солго тартылабыз, колубуз менен кетебиз, акырындык менен сол жака. Ошол эле маалда төшүбүз өйдө кетет дагы, анан омурткаларды өйдө чоёбуз дагы, анан солго жылабыз. Дагы. Жамбаш булчуңдары ошо ойдон эле турат, анан биз деген жамбаш жактан оң жакка кетип калбайбыз. Ошол бойдон эле бир калыпта турат. Биз анан солго тартылабыз. Алмаштырабыз. Албетте чоңоет. Оң жакка. Белибиз ичкерет. Эң негизгиси. Дагы. Анан бул бел омурткал менен булчуңдарга жакшы зарядка болот. Дагы. Күндө канча жолу кылыш керек ушул кыймылды? Негизи 10-15 жолу оңго жана солго жасап койсок, бизге жетиштүү болот. Жакшы экен. Эң жакшы. Эми бул биздин жардамчыларды алабыз. Эмките мен деген кандай десем, китептин ордуна колдоно турган бөлчөктөрдү алалы. Мен жардамчынын аты Сезим. Оң бутубузду астыга коебуз дагы акырындык менен. Астыга тартылабыз. Астыга тартылабыз. Төшүбүз менен. Колубузду эгер баары жакшы болсо, бел булчуңдары жакшы ийилип, анан бутубуздун булчуңдары берсе, биз акырындык менен төшүбүз менен астыга, анан жамбаш булчуңдарын артка тартабыз. Эгер аны оң же сол жактан карасаңыз, бул линияда оң жоон булчуңдары артка тартылып атат. Анан жамбаш булчуңдары бир линияда калыш керек дагы, акырындык менен ылдый жакка тартыла беребиз. Төшүбүздү астыга. Чынында абдан жеңил көрүнөт экен, бирок эң татаал көнүгүүлөрдүн бири го дейм. Бул согончоктон Мен белим иштебейт экен көрсө. Согончоктон кашыбызга чейин кандай десем, чоюла турган көнүгүүлөрдүн бири. Эми ошону эле сол жака жазайлы. Неге бул колубузга ушунча курчуларды алып алдык? Анткени бул линияда акырындык менен жоон булчуңдарды кыйнабай, кыспай, анан жатып албай, ошол кыймыл аракетти туура жасаган үчүн биз курларды алып алдык. Эң астыга. Төшүбүз астыга. Акырындык менен чыканактарды да ийебиз. Жамбаш булчуңдар менен артка. Эң сонун. Астыга көтөрүлөбүз. Ошол эле көнүгүүнү биз отуруп жасайбыз. Отурабыз. Ох, эс алалы, сүйлөшөлү анан Деп ойлоп көрөбүз. Мен сол кандай? Эң эле оңой көнүгүүлөрдүн бири. Астыга тартабыз дагы, төшүбүздү астыга, анан өйдө жака.
Огой деп аша чаап кеттиңиз окшойт дейм да. Мен биякта карап турсам, Ангара таптакыр эле артка жатып Жатып алды. Байкалып калды. Жардам берейин. Мен дубал катары болоюн дагы. Анан мен ошол эле көнүгүнү Ангарага төштү тартабыз дагы. Жок, Өйдө көтөрүлөбүз. Дагы. Расул жардам берекпи? Жок, рахмат. Дарып түстүрүп калды го. Мен баарынын сонун жасап атам го деп ойлоп. Алмаштырабыз. Ангара. Жардам бересизби? Негизи бул кыйындык жаратып атса, дубалдын жанына эле туруп алып деле жаза берсеңиз болот. Же айсты чакырсаңыз болот. Чынында бутта аябай ооруйт экен, бирок Төшүбүздү астыга. Негизи бул линияда омурткалар өйдө жака тартылат дагы, төшүбүз өйдө жака, а ийнибиз ылдый жака тартылат дагы. Мендин жардам менен. Эки бутумду? Эки бутуңузду бериңиз. Көтөрүлөбүз. Расулга барча убакыт келип калды окшойт. Ойноп кетти. Дагы өйдө. Ай! Эң Буту. сонун. Чында абдан атышат экен Расул, азыр салат. Эртең мененки ушун эле көнүгүүнү жатып алып деле Расул айткандай, жазып аткандай эле муну ушундай эле жаза алсаңыз деле болот. Астыңызга тартасыз дагы. Жамбаш булчуңдары көтөрүлбөйт. Ошол эле көнүгүүнү жана Ангарага жардам бергендей, бир бутуңузду таштап койсоңуз ылдый жака. Азыр Расул турбай калчудай көрүнүп атат. Эми өйдө жака көтөрүлөсүз. Эгер бул кыйынчылык жарататса, тизениңизди бүгөт дагы бутуңузду коюп койсоңуз, анан акырындык менен ушул эле көнүгүүнү тизени тартып, өзүңүзгө Өзүнө тартсаңыз, Жүнүндөр белиңиз да өзүнө чоюлат, анан бутуңуз да тартылат. Раз болбодубу? Алмаштырабыз. Катыраак бас. Убагында Расул жыгылып калды. Келиңиз, Мен, чоюңуз дагы экинчи бутта. Расул кандай маанай? Анан Баары бул жакшы. Дем алып атасыңбы? негизи машыктыруучу ушул позада деле кыйналып отурганы көрүнүп турат да менде. Кыйналып атам. Аябай кыйналып атам. Ушу менен кошо биз деген акырындык менен биз шпагатка деле отуруп калышыбыз мүмкүн. Негизи бул көнүгүү аябай жакшы белди да чоет, анан бутубуздун арткы булчуңдарын узартып, акырындык менен чоюлат. Акырындап, эгер сиз баары жакшы болсо, ушул эле көнүгүүнү акырындык менен бул курчанын жардамы менен өйдө тартсаңыз болот. Мен болсо бул көнүгүүдө баланс керек. Акырындык менен өйдө тартылабыз. Төшүбүздү астыга, анан өйдө жака. Эгер кыйындык жарататса, тизеңизди бүгөсүз дагы, анан астыга тартыласыз Расул. Ушунусу жакшы экен. Жата албайсыз. Төшүңүздү. Эгер жардам керек болсо, чакырып коюңуз. Жок. Мен дагы бара калам, экөөбүз эки жактан жардам беребиз. Эң сонун. Ошол эле көнүгүүнү, ошол эле ур менен тизебизди бүгөбүз дагы, анан согунчокту төш жака тартабыз. Бут манжалары башыбызга тартылат. Бут кайрылып калчудай. Тизе сырт жака. Кыйындык жарататса, бутуңузду ийип койсоңуз деле болот, ылдый жагында. Мына сиз жасаганыңызды анан Расулдукун көрүп алып, чында күлкү келет экен. Мушташпайбыз. Расул эң негизгиси төш астыга. Эң сонун. Эң сонун. Мындай эле жарайт да, ошол эле көнүгүүнү мындай жасап койсоңуз, эми акырындык менен тартабыз. Бул жанакы бутубуз кырышып калып атпайбы, седалищный нерв деп коет. Ошонун кысымын биз жоготобуз дагы. Анан же уктап атканда, же басып баратканда бутубуз тырышып калат го. Ошого аябай жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Мага керек нерсе экен. Азыр баарыбыз эле эмнегедир байпак кийбей калбадыкпы? Анан бут тырышат деп кемпирлер. Негизи биз деген көбүрөөк жыңайлык башыбыз керек экен да. Ошол көнүгүүлөргө тескеринче. Тескеринче. Дагы өйдөрөөк. Эми отопление бербедиби, негизи жылаңайлак деле бассак болот. Жылаңайлап ушул көнүгүүнү жасап. Эгер баары жакшы болсо, бутуңузду экөөнтөн кошуп туруп эле тартып алсаңыз болот. Экөөнү кайра жардам бергенге кеттим, Ангара? Жок, меники сонун болот. Келиңиз. Бутту эки жактан тартабыз дагы, тизени сырт жака, экөөнтөң. Кандайча? Молдочо. Мындайбы? Эң сонун. Чынында машыктыруучусу жок эле өзүңүз машыксаңыз болот, алда канча жеңил болот. Жок, негизи бул деген кичине өзүнүн аяр сезимдери келгенде мен жардам берсем, эң негизгиси төшүбүздү түз,
эң сонун. Ушу менен эле дем аласыз. Ого кеттим. Мунт электе. Ошол эле көнүгүүнү негизи биз астыга умтулуп жасасак деле болот. Ошол эле көнүгүүнү жатып алабыз дагы, анан расулдай болуп өзүңүзгө тартсаңыз. Ошо мен жатып алып жасайт окшойм. Жок, бирок берек төшөкчөгө. Анан төшүбүздү астыга тартабыз дагы. Акырындык менен баары жакшы болсо, колуңуздун чыканагыңыз менен бутуңуздун мындай булчуңдарына тартасыз дагы, ылдый өзүңүздү төшүңүз менен тартыласыз. Бул көнүгүүнүн жардамы? Дагы эле ошол эле бел булчуңдарын, кыска булчуңдарын узартуу жана бутуңуздагы бүт бутуңузда булчуңдарды жеңилдетүү. Анан жанагы бутуңуз тырышып калып же белди кыйнап, өйдө жакка төшкө кеткен нагрузканын баарын ылдый түшүрөбүз. Анан дагы бирден бир шпагатка жардам бере турган көнүгүү жана ички органдарга кан жүгүртмө да. Ошолордун бириси. Кандайсыңар? Баары жакшы болсо, эмки көнүгүү өтөлү. Эмки көнүгүү. Кандай дейсиңер? Башкысы жылмаябыз, анан дем алабыз. Албетте. Эң негизгиси, бул көнүгүүдө мен манжаларымды коем дагы, анан кишинин араларын ачам. Оңой эле көнүгүү турат. Үстүңкү бутубузду астыга коебуз дагы, тиги ылдыйкы бутубузду арткараак коебуз. Болдубу? Негизи расул деген жеңил вариантын көргөзөт. Чыканакка жатып алат дагы, колуңузду астыга коесуз. Биз өйдө көтөрүлөбүз дагы, анан жамбаш булчуңдарын ылдый түшүрөбүз. Эмнеге жеңил вариант силер оор вариант? Биз белибизди ичкертебиз. Кылбады расул. Расулга бел кереги жок. Расулдун бели кымча бел, ошондуктан расул жеңил вариант. Кымча бел, чыканакка бел. Албетте. Бизге бел керек. Ооба, бел керек. Өйдө көтөрүлөбүз. Бирок бир четинен мырзалардын деле бели болгондо абдан жакшы көрүнөт, айсы. Ошондойбу? Расул? Билбейм, мен кошулалы. Мотивация болду. Эң сонун. Расул түшүнүктүү адам. Төшүбүз өйдө жакка, такыр бүктөлүп албайбыз. Өйдө көтөрүлөбүз. Эң негизгиси колубузда иштейт. Өйдө көтөрүлүп турабыз. Төшүбүздү өйдө жакка, анан колубуз менен кошо бүт линияны, үстүңкү линиянын баарын сол жакка тарткандай кыймыл-аракет. Баары жакшы болсо, ошону эле оң жактан жасайлы. Оң жакка. Меники абдан сонун болуп атат. Эч кандай жардам кереги жок. Түшүндүм. Өйдө жакка. Өйдө. Оң жакка жеңил экен. Дем алабыз. Негизи оң жакка колубуз көнүп калган адаты да. Оң жак негизи көбүрөөк кыймыл-аракет жасайт экен. Дагы кыйын болсо, жанакы расул баштагандай чыканакка жатып аласыңар. Тартылабыз. Дагы төшүбүз өйдө. Эң сонун. Алмаштыралы. Расул салат эле. Жок. Чыканакка коебуз дагы. Расул жаңы көнүгүүлөрдү ойлоп таап атат окшойт азыр. Эми оң бутубузду, үстүдөгү бутубузду өйдө көтөрөбүз дагы, анан ылдый түшүрөбүз. Ушул убакытка чейин таң солан эфиринде жата эле келем жерге. Жатып алып барган эмес белең. Кандай сонун, эртең мененки көнүгүүлөр кандай гана мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Өйдө көтөрөбүз. Саламатсыздар бардык телекөрүүчүлөр, эфирге таң сола берүүсү. Биз бүгүн Ангара экөөбүз жерге жатып алып эфир алып Ооба, мандай жакшы. Бүгүн ушундай креатив колдонууну чечтик. Эми биз деген кандай десем, мындай дөңчө кыймыл-аракет жасайбыз. Өйдө баары жакшы болсо, артка, анан астыга. Өйдө жакта кыймыл-аракет ошойдон, толку боюбуз турат, кыймыл-аракет жок өйдө жакта. Өйдө. Дөңчө тоого айланат. Бул жана расул башында айтып кеткен жамбаш булчуңдарын жоңойто турган көнүгүү. Ого, мен жасай эле койбойм анда. Эмнеге? Астыга, эң сонун. Алмаштыралы. Астыга коебуз, төшүбүз өйдө жакка. Чыканакка жатып албайбыз, ийнибизди ылдый жакка тартабыз. Анан өйдө. Төшүбүз өйдө жакта. Сол бутум менен мамилем начар экен.
сол бутубуз негизи мындай баланста турууга көнгөн. ооба Ал бутубуз менен албетте биз шилтейбиз, ошондуктан бул кыймыл аракет. Эми дөңчө? Мага сол бут менен жасоо оңой экен эмнегедир. Чынында ар бирибиздин денебиз ар түрлүү, там калыштуу, Төшүзөйдү. төшүрсөйдү. Эми ушул менен жылмайып туруп, акырындык менен көтөрүлөбүз. Жакшы дем алып, дем менен жакшы маанай алып туруп, ар бир клеткабызды, мүчөлөрүбүзгө ден соолукту жиберип, анан ушу күндү жакшы өткөзө тургандай кылып, биз жылмайып коелу, Ооба, туура айтасыз. Эң негизгиси ден толкубойубуз чың болуп, албетте машыгууларды эч убакта унутпашыбыз керек. Кээ бир учурлардан улам маселелер болуп калышы мүмкүн, машыгуулардан бир аз алыстап кетебиз. Бирок кайтып келип эч убакта кеч эмес, канча жашта болсоңуз дагы көп учурларда мен жашым улгайып калды, кайсыл машыгуу деген дагы комментарийлерди угуп калам. Жок, андай эмес. Машыгуу бизге өмүр бою керектелет, андыктан да ушул нерсени унутпаңыздар.